Арыңыздарга салам. Эң жакындуу мантаң бул сөзсүз 2-3 саат уктап Ысык көлгө эң жакшы маана менен туруу жөнү азырда ошондой болуп турат. Уктап калып, шашып, эч кандай оюнгонго да жетишпей чыгып баратам. Бул дагы бир Ысык көлдөн өзгөчө сонун эсте калчу влог жана эс алуу болот. Siz emne kılgan жатасыз? Обязательно айтыш керекпи? Аябай таксида экен анекдоттор менен күлдүрүп келатат. Тамак жегенге түштүк. Ищу только одного покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Мама, Аземана кабирет, 300 сом болду, экөөң 150 сомдон берсеңер чыдап. Алло, булар кымбат. Жактыбы тамагыңыз? Чындыгыңды айтчы, анча эмес. Милана айкандай курсакты алдап койгонго жарайт экен. Миланада эл болбойсаң, унчукпайлы. Кетсе 170 сомдон экен, бул 250. Бар жолго не кет? Не кетсе? Жол четиндеги кафелердин бирөөсүнө токтоп, бир аз тамак жеп алдык, анткени Уялбайсың, барча. Для кого я позирую? Барча жерибиз алыс болгону үчүн барганга чейин жолдон тамак жеп алышыбыз керек болчу. Желине урдуруп атат, самсы жейди. Вау, tutпаймы? Мен азыр жаштыгымды Удар кетти. Балыкчыда пластик пакеттерди бербешин билип, үйдөн өзүмдүн көп баштыктарымды алып алды болдум. Сегиз кыз кирсе, ар бир продукт үчүн аябай катуу талкуу болот. Кетчуптун дагы 10 түрүн кармап бардыгы. Ар кайсы өзүнүн нерсесин. Сустапстан. Азима болсо ар бир нерсе алганда менден уруксат сал. Биздин тележкабызды бирөө көрсө, бизди бир 3 айга баратат деп ойлосо керек. Анткени топтогон 3 күндүк нерсе ушунча болуп кетти. Владуста бары көтүрүп кетип. Эй, Айзана, обзор чартерели акчаңды көрүп. Обзор чартерели сукаңды. Ичинде уя. Үйдө койду эле. Акчалардын баарын жинап алдым. Кетип калды. Эми баскан турганы менин контролумда бардыгы. Короче, третий этаж dedi, 13-я квартира dedi. Ошол эме? Пансионатта ардайым кытай асмандагы акчалар мамиле болгондуктан биз Аземанын таныш аркылуу атасын таныш аркылуу жакшы
арзан квартира тауып ошонун ключун алганды барып өзү ачкычмын. Gelip жайланып эле түз эле көлгө барып түшүп келели деп барыбыз жөнөдүк. Kızlar artabağa gele çıkan. Göldöbüz. Уже 10 минут басып койдук. Ай, көл бир аз алысыраак экен. Бекпиз. Прора деген санаторий экен. Бул жакта Советтик Союздагы имараттар дагы деле турат экен. Азыр жаңы мыйзам окшойт. Каалаган адам көлгө негизи эле бардык пенсионатторго бекер кирет экен. Биз ойлогонбуз акча сурап калышабы деп. Ичи аябай кооз экен. Бардыгы жашыл, карагайлар, теректер. Көп жылдык дарактары бар экен. Көл менен канча 9 айдан кийинки биринчи жолу. Сонду деле ишчүбүз. Эле болсоң. Бом! Так, жүргөндө бүтүп атам да. Көп жол басып Биз эки пансионаттын территориясынан өтүп, бул жакта жакшыраак пирс бар экен, ошол жакка атайын келдик. Буларды артыздан келип алып туруп кой десе болбой. Биз ошокто отурсак. Кум аябай жылуу, жагымдуу. Ушул жерден аба таза дагы экен. 3. Онекиде келип 4 саат сууга түшүп, азыр кайтып жатабыз. Кыздар бир аз эле түшүп, бизди күтпөй баса бериштир. Бир гана мээрим биздин сумкаларыбызды, башыктарыбызды кайтарып атыптыр. Эне көлдүк досум бүгүн типа храбрость, мотивация кылып, пиктин эң учунан секиртип, кылай жыргадыксан болду. Өзүмө сүзөм деген, сүзө алам деген ишеничим көйдү. Бизге да кылып койдуңарбы? Ушу бизге жетпейби? Если уж на обтягивающий платье, аябай жашыл. Бетим бүлүп калыптыр эми ажа. Мен сразу мурдум кетти. Сәл мүндөлүп отурдуң алты. Бири-бирибизди боёп, образдарыбызды өзгөртүүгө аракет кылып жатабыз. Анткени ар кимибиз ар кандай бөлөнөт. Анткени бири өзүндө жигитибиз жолдогобуз. Эмне айтайын? Вип кыргызскан макияж жөнүндө айтып бериңиз. Короче, вип кыргызскан макияжда первое правило это... Биринчи эреже. Биринчи эреже. Сөзсүз түрдө вип кыргызсканын макияжында идеалдуу тон болуш керек. Эч нерсе билбейм. Биз это булсуз, бул тонсуз, бул Чулдураган. Короче, азыр ушундай тема болуп атат. Менин сепкилдеримди буну тоналка менен 2-3 эме кылсак дагы болбой, жабылбай жатат. Консилер менен кылып туруп аны кылыш керек. жабылбай. Анан мен айтып атам, сепкилимди жөн эле койгола десем, булар болсо кыргыздын макияжында сөзсүз түрдө бети теп-тегиз аппак болуш керек деп. Идеальный тон. Биз этого болбойт. Уже так нарушение кетет да. Эме бар го, маска. Да. Ямон. Эле курсагыбызды тогузуп, анан көл жээгинде күн батышын карап шелип келели дегенбиз, бирок биз даярдамчыкча күн батып кетти. Анан ошого азыр деле белгисиз бир багытта баратабыз. Жана пенсионатка киргизеби, мындай кеч болгондо биз аны деле билбейбиз негизи. Ыйлап жиберчү деп эле коз. Все так прекрасно.
көлдүн жээгинде күн батыштын бир акыркы 5 мүнөтүнө жетишип, андан кийин болсо пансионаттын территориясы аябай чоң экен, ошол жерден сейилдеп парктарды айланып жүрөбүз. Мне кажется, это с курицей идет. Мен бир башкызып, приказдан бирөөгө Мен бул кыздын үстүнө шешип жайын жатам. Эртең мен айткан болсо жаман болду. Жакшы жат. Экинчи күн дагы дал кечегидей саат 12-де көлдүн жээгине баруудан башталат. Эртең мененки тамакты жеп, азыр болсо кайрадан көлгө баратабыз. Жөнөкөй үй биледе чоңойгон. Ам болбосо, мындай. Да, мен делемем. Колунда бар үй биледе чоңойгондордун жеген арбасы да. Жокта биз буну да калтырып кой. Бостер жөнүндө сөздөрүңүз. Пока что Молодежный экен. Кыргызча сүйлөйсүз. Жаштардын жеги экен. окшош эле көл. Болгон биякта адамдар көбүрөөк. Omuzdan alıp cep, giyin görürüz, iyi olsun. Бүгін қайта тұрған күн, ақырғы күн. Ертерек тұрып, көлге түшіп келіп, анан шарға чыгайлы деп чыгабыз. Бирок кече бар аябай катуу чарчап калыптыр. Ошого эч ким турбай тыныч жатабыз. Кете толкун. Кете тынчта кете толкун. Тукса, кийин отокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу, сенде жолдош күткөн жокмун.
Балкан Азема биз карап чыктык. Ооба, сурадык. Тиги жакта турган байкелерден да сурадык да. Жок, алып кошот го дейм. Азыр 2 күнөн бери тартпаган бир да автобустун ордуна бир видео тартып коюлуп атабыз Инстаграмга. Вообще теплая, классная. Да, прям классно. Вечная любую боль перетерплю, ведь я тебя люблю сильно. Она вернется. Баруза шашып, эч нерсе таппай. Ошол жиналып атабыз барыбыз. Кимдин? Балык алган өтүшүп. Эс алуу кандай болду? 1ден 10га чейин. 8. Жети. 1ден 10га чейин 11 болду. Азыр ооба эле жамгыр жаап баштады го жолго чыкканда. Сиз канча? 105. Так, биз апамдын каттамасына сүттүү чай ичкен жатабыз азыр. Эки жарым 3 күндөн кийин кайрадан үйгө келдим. Толтура жүк менен. Бул жакта каттама, балык, анан курут алдым жолдон. Сонун эс алуу болду. Буюрса дайыма ушинтип жакшы көргөн адамдарым менен жанымда. Сонун эс алуулар өрсүн. Аябай чоң влог болот деп ойлойм, анткени көп тартылдым. Ар кайсы телефонго бардым, телефона тартылдым. Бардыгына туура бир жакшы бир контентке айландырып бөлүшөм. Бүгүн бурганыңыздарга рахмат. Каналга жазылыңыздар. Негизи эле бул влог форматы бир аз башкача түзүлүшү мүмкүн, кыргыз тилинде өзгөчө. Бирок эмне болсо дагы биринчилерден болуп, бул контент түрүн дагы кыргыз тилинде өнүктүрөлү деп ойлоп, ошондой ойлор менен, ниеттер менен жасап жатам. Баарыңыздарга рахмат. Өзүңүздөргө жакшы кам көрүңүздөр. Кийинки влогдордо көрүшкөнчө.